Бүгүн өзгөчө оюн. Көптөн бери күткөн финалдык тур мынакей бүгүн тартууланып жатат. Убайдулла мырза, кош келипсиздер. Маанайыңыздар кандай? Команданын интеллектуалдык деңгээли маанайы кандай? Assalomu alaykum, urmatli telegörүүчүлөр, урматтуу Билерман Ордо интеллектуал теле оюнунун көрөрмандары. Биздин маанай жакшы. Бүгүн майрамдык маанай тартуулашка аракет кылабыз. Жыйынтыгы жакшы болот деген ойдобуз. Бүгүн биздин Ордого 20 000 сом акча байге катар коюлат. 10 000 сому биздин башкы демөөрчү Рустам Маманов мырзанын атынан адаттагыдай. Калган 10 000 сомун Ноокат жергесиндеги Билерман Ордо клубуна күйөрман инсандар жана негизгиси Ноокат райондук мамлекеттик администрациясы аким өзү бул финалды колдоп, финансылык жактан колдоо көрсөткөн. Биз ушул убакыттан пайдаланып, жогорудагы колдоо көрсөткөн тараптарга ыраазычылык билдиребиз. Ал эми көрсөтүүнүн башкы меценаты Рустам Рыспаевичке ар дайым финансылык жактан колдоп жаткандыгы үчүн биз клубдун атынан ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу билермандар, биз Ордого суроолорду коюуну баштайбыз. Демек, бүгүн финалдык турда адаттагыдай эле телегөрүүчүлөр тараптан келген суроолор тандалган, логикалык тараптан эрежеге жооп берген, талапка жооп берген суроолор коюлат. 10 раунд, 1 супер блиц, ва-банк туру, эгер 5-5 көрсөткүчүнө туура келип калса, ва-банк турун биз сунуштайбыз командага. 1 минутталык убакыт талкууга берилет. Ордодон 20 секундалык жардам алынат. Алып баруучу тарабынан дагы кошумча 1 минутта бонус берилет. Мына ушул аралыктарда, урматтуу билермандар, мүмкүн болушунча сиздер убакытты туура пайдалансаңыздар. Убайдулла мырза, команда оюнга даярбы? Команда оюнга даяр. Анда эмесе биз финалдык турдун биринчи раундун баштайбыз. Демек, 20 000 сом акча байге катар коюлган. Биринчи раундга 1000 сом акча байге катар коюлат. Жана кийинки раундтарда улам суммалар көбөйүп олтуруп, акыры ушул 20 000 сомду биз бүгүнкү оюнга коебуз. Мыкты телегөрүүчү, мыкты билерман да өзүнүн байгесин алат бүгүн. Жана биринчи раундда сиздерге каршы Баткен шаарынын тургуну Примкулова Г аттуу телегөрүүчү суроо жөнөткөн. Атын жазбаптыр, фамилиясы Примкулова экен. Кесиби боюнча китеп канатчы болуп иштейт экен. Билермандарга ийгилик каалап төмөнкү суроону жөнөткөн. Урматтуу билермандар, кунт коюп суроону угабыз. Египеттеги фараондор жашаган аймактарды археологиялык иштерди жүргүзүү үчүн казып жаткан учурда фараондун сарайларынын биринин эшигинин үстүндө адам жанынын дарыканасы деп аталган жазууну табышкан. Эшиктин үстүндө, мисалы үчүн директор, катчы деп турса бүгүнкү күндө, ал эшиктин үстүндө адам жанынын дарыканасы деген жазууну көрүшкөн. Урматтуу билермандар, бул эшик каяка алып барган болот? Бул сөздүн маанисин тереңдесек. Минута кетти. Эшиктин үстүндө. Мен оюмча койгон алып барат. Өткөндөн кийинки ошо эшиктен алып берсе керек. Фараон бир жолу немеге кетет. Фараонду койгон жер болуш керек. Кошумча баягы кызматкерлерин, эмелерин кошуп койгон да. Адам жанын дарыканасы кайсы жака алып барган? Мумиялап коюшкан, бүт мумиялар фараондун ошо мумия тууралуу эчтеке жокпу бул жерде? Азыр мүмкүн мумия болушу мүмкүн. Түз маанилүү болуп калат. Башка эме болушу мүмкүн. Адам жанынын дарыканасы. Бул жерде казуу учурунда ошол бир кана табылыптыр да, ошол кананын башында адам жанын дарыканасы деп чыгып атат. Бул мончо болушу мүмкүн эмеспи? Жок. Адам жанын дарыканасы болсо, Адам жан. өлгөндөрдү апартуу жерде. Адам жанында. Болушу да мүмкүн эмес. Адам жанынан баары чыккан эмес. Неменин фараондун немесинен деп атпайбы? Баягы Тутанхамон бар го, фараондо. Рамзес мумия болушу мүмкүн. Убакыт аяктады. Китепканасы экен, билимге байланыштуу. Убайдулла мырза, ким жооп берет? 30 секунд бонустан алайын. Бонустан 30 секундда кетти. Болду да, дары адам
коюп атат да, коюп атат да. Адам жанын дарыканасы деп атпайбы, ошол жер коюп атпайбы, жан кетти ал жерге. Ошол жерге коюп атпайбы, пирамиданын ичине коюп атпайбы. Bilmem, size daha ayttılar. Oyunlarda aytı Men oyum ошондой. Мен ойдум ошо. Өлгөндөрдү апара турган жер болуш керек. Өлгөндөрдү алып бара турган жер болуш керек. Ошол жанын дарыканасы деп. Демек ошол жерден Oyumuzlar daha kандай oylar var? Бул ошол баягы мумия менен дарылай турган ата бир кана болушу мүмкүн эмеспи? жок, ал жерге фараонду коюп атпайбы. Мумия кылып коюп туруштун кереги жок. Башка эме болуп атат. баягы ойлонот да, действительно. 30 секундда болуп аякталды. Бул суроого Азбек Султанбеков жооп берет. Жандын дарыканасы. Жанды эмне дарылайт деген бир сөз келип чыгып атат да. Суроо чыгып атат да. Эмне дарылайт жанды? Adam canı. Ошол өзүнөн адамдын денесинен чыгып кеткенден кийин жаны тынч бир немеге өтүп кетет да. Биздин оюбузча ошол адам жанын дарыканасы деген жерде ошол өткөн адамды алып өтүп кетишкен да, алып чыгышкан ошондой болуп. Биздин оюбузча ошондой. Демек каза болгон адамдарды ошо эшикке алып кирип, Ошондой ошол жерден өзүнүн баягындай немелерин өткөзүп туруп, кайрадан ошо жерге бериши мүмкүн деп ойлойбуз. ырым-жырымдарын Ооба. жооп кабыл алынат. Телекөрүүчүлөргө түшүнүктүүрөөк жагын карай турган болсок, ал жерге алып кирип мумиялайт деген сөз айтылып өттү. Мындай түшүнүктүүрөөк жагы ушул жак болуп атат. Мен түшүнгөн жерим ушул жер болуп атат да. Ошол эшикке алып кирип, ошол жакка алып кирип, эшик каяка алып барат деп атпайбы? Ошол жакка алып кирип туруп, мумиялап туруп, анан кийин кайсы бир жерине көмүшкөн деген түшүнүк келип чыгып атат. Туура айтасыз мырза? Адамдын жаны денеден чыгып кеткенден кийин. Каза болгондон кийин Ооба, да. ооба. Түшүнүктүү. Мен туура жоопту айтам. Фараондордун доорунда дагы маданият өзүнүн деңгээлине жараша өнүккөндүгүн жакшы билебиз. Искусство, маданият, билим берүү, демек булардын бардыгы маалымат алуу, китеп окууга барып такалат. Бул эшик 3000 жыл мурда Рамзес 3-нүн тушунда негизделген китепканага алып барган, урматтуу билермандар. Китепкана бул адамдын акылын курчутуп, анын рухий абалын дарылайт деп ошол убактагы фараондор эсептешкен. Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү коомдук ишмер Рустам Маманов. Келечек интеллектуал жаштардын колунда. Оюнду улантабыз. Экинчи раунд. Экинчи раунд 1100 сом акча байга катары коюлат. Бүгүн биз финалдык турду тартуулап жатабыз, урматтуу билермандар. Сиздер, урматтуу телекөрүүчүлөр, оюнга суроо жөнөтсөңүздөр болот. Ал үчүн Ош шаар Ленин көчөсү 330 дарегине кат жөнөтөсүздөр. Демек, экинчи раундда сиздерге каршы Ош шаарынын тургуну Илгиз Шамырзаев аттуу телекөрүүчү суроо жөнөткөн. Урматтуу билермандар, Убайдулла мырза, мен билишимче сиз футболго аябай кызыгасыз. Кече 25 майда өткөн Чемпиондор лигасынын финалдык турунда көргөн болушуңуз керек. Ушул футбол оюндарын күзөтүп барганда биз футбол майданындагы футбол көрөрмандардын, фанаттарынын бир ырына күбө болобуз. Ал кайсы ыр? Убайдулла мырза. Оле деген ыр танымал бардыгыбызга. Ошону айтып жатсаңыз керек. Мен ушуну коюп берейин азыр сиздерге. Кыскасы ушундай. Оле, але же оле ушундай кыскасы. Урматтуу билермандар, бул сөз Испаниядан келип чыккан. Жана коррида, адам менен буканын кармашуусу учурунда же фламенго оюндарында дагы бул сөз колдонулат. Кызыгы, бул сөз Испанияга 8-кылымда бир себеп менен кирип келген. Тагырып айтканда, кайсы бир өлкөнүн Испанияга басып кирүүсү менен кошо келген. Жана бүгүнкү күндө испандыктар бул сөздү же болбосо алардын сөзүн трансформациялашып колдонуша баштаган. Натыйжада бүгүнкү күнгө келип бул оле болуп калды. Урматтуу билермандар,
8 кылымда Испанияга кимдер басып кирген жана бул сөздүн мааниси, түпкү мааниси кандай? Минутта кетти. Арабтар басып кирген эмеспи? Арабтар Алла деген сөзүнөн оле келип чыгышы мүмкүн. Алла деген сөз. Мүнөт аялай. Срочно. Урматтуу алып баруучу табака. Мөөнөтүнөн мурда жооп даяр. Ким жооп берет? Мухтар агай жооп берет бул суроого. Мухтар мырза. 8 кылымда арабтар Испанияга басып кириши мүмкүн. Ошондо Алла деген сөз оле болуп өзгөрүп калса керек азыркыга чейин. Менин оюм ушундай. Команданын жалпы ою. Демек, команданын оюнча бул сөздүн түпкү мааниси Алла деген сөздөн келип чыккан. Ооба. Жообуңузга ишенесизби? Бекем турасызбы? Ооба. Эсеп 1-1 жооп тура. Илгизбек Шамырдаевдин суроосун билермандар 10 секунддун ичинде табышты. Демек, эсеп 1-1 жана 1100 сом акча билермандардын командасынын эсебине өтөт. Жазып коюңуздар. Биз оюнду улантабыз. 3-чү раунд. Демек, 3-чү раунд сиздердин карабаңыздарда демек 50 секундда дагы үнөмдө калды. Бүгүн финалдык тур 3-чү раундга 1200 сом акча байга катары коюлган. Сиздерге каршы Ош шаарынын тургуну Диана Жаркынбаева суроо жөнөткөн. Суроосунун байгеси 1200 сом демек. Урматтуу билермандар, Убайдулла мырза, сиздин өзүңүздүн эс тутумуңуз, эске тутууңуз кандай? Мисалы үчүн Мен өзүмүн эс тутумум өтө жакшы деп айта алам. Себеби ошол өзүбүз жашаган жерде автомашиналардын жана көбүнчө телефон номерлерди көбүнчө жатка билем да. Ошон үчүн эске тутум канча жашта курагыңызды эстей аласыз? Азыр эстей аласызбы? Канча жашта курагыңызды эстей аласыз? Мисалы үчүн мен могу жашта мондай кылганым эсимде, могу жерге барганым эсимде деп. 4 жашыман, 3-4 жашымдан бер жактагы окуяларды эстей алам. Урматтуу билермандар, Абу Али ибн Сино өзүнүн эс тутум деген китебинде 1 жашар кездеги абалын эстеп жазат. Мындайча: негедир асман ошол доорлордо бөлүк болуп тор сыяктуу болгонун жазат. 5-6 жаштарга барган аны караган аялдан сурайт. Ал аял жоопту берет. Аны караган аялдан: эмнеге азыр ымыркай кездердегидей эле асман тор сыяктуу болуп бөлүк болуп көрүнбөйт мага деп сурайт. Урматтуу билермандар, аны караган аял эмне деп жооп берген? Минутта кетти. Мөөнөтүнөн мурда жооп даяр. Жоопту Мырзалиев Али берет. Урматтуу баштоочу. Жооп бериңиз Али мырза. Абу Али ибн Сина бул эски дарыгер, данышман, окумуштуу. Орустарда Авиценна дейт. Ошол Авиценна төрөлгөн кезде багуучулар же болбосо апасы же караган келиндер анын жаткан жеринин үстүнө баягы биз айтып коебуз, дека деп коебуз, эме менен тор кылып марли менен тосуп койгон, чымын ары кирбесин деп. Ошондуктан анын көзүнө жанагы марлидеги тор тешкичилер ага ошондой асман бетине тор тосуп койгон сыяктуу болуп көрүнгөн да, тор тосуп койгондой болуп көрүнүп калган. Ошондуктан ошол эстеп кийин эстегенде ошол убакта асмандын бетинде тор бар эле деген ал марли болгон. Сиз өзү эстей аласызбы? Сиз ошондой тор жабылган эстей аласызбы? Жок, мен эстей албайм. 2-1 эсеп. Жооп туура. 1200 сом акча байге катары коюлган бул раундка билермандардын эсебине өтөт. Демек 2300 сом накталай утушка команда ээ болуп атат азыр. 1 минута түгөл бул команданын пайдасында калды. 4-чү раунд. 1400 сом акча коюлат 4-чү раундга. Команда демек азырынча 2-1 эсебинде алда бара жатат.
долбоордун башкы демөөрчүсү коомдук ишмер Рустам Маманов жана бүгүнкү оюнга 20 000 сом акча байге катары коюлган. Биз болсо 4-чү раундту баштадык жана билермандарга каршы Ош шаарынын тургуну Белек Калыков суроо жөнөткөн. Урматтуу билермандар, Германияда кадимки эле койду кандайдыр бир максатта колдонуу үчүн ижарага алышат экен. Кандай максатта? Минута кетти. Неме, удобрение алыш үчүн. Удобрение алыш үчүн. Удобрение алыш үчүн. Дагы. Жүн багытында, эт багытында. Ижарага союлбайт да. Төл алганда. Мөөнөтүнөн мурда деме кылайлы. Урматтуу алып барчу, мөөнөтүнөн мурда жооп даяр. Угамын. Бул суроого мен өзүм жооп бергенге аракет кылайын. 30 секунда үнөмдө калды сиздерде. Тобокел. Биздин оюбузча баягы Тобокел дейсизби? Тобокел да. Өзүм ончо ишенбей турам. Жооп бериңиз. Биздин оюбузча бул баягы ижарага алынган койлор союлбайт. Ижара дегенден кийин төлү дагы жүнү дагы эме болбойт дагы. Толук ошо кайтарып берилиш керек. Биздин оюбузча бул иштеп чыккан койлордун көңү үчүн удобрение катары пайдаланышса керек деген ойдобуз. Түшүнбөдүм, жоопту кайталап койсоңуз. Кандай койлор дейсиз? Койлорду ижарага алынат деп атпайсызбы? Ооба. Ижарадан кийин кайра кайтарып берилет да? Кайтарып берилет. Демек эмнеге пайдаланат ал койлорду? Койлорду эки ой келип атат. Жайыттарды, чөптөрдү жок кылыш үчүн же баягы көңүнү пайдаланыш үчүн. Эки вариант бизде кабыл алынбайт, бирөөсү кабыл алынат. Убайдулла мырза 3 секунда. 1 2 3. Жайыттарга кайтаруу үчүн. Убайдулла мырза, эмнеге тобокел кылдыңыз? Сизде 1 минутта 50 секунда кошумча минута бар эле да үнөмдөлгөн. Мага башка вариант, бир эле вариант болгондуктан тобокел, мен өзү тобокелчимин. Көбүнчө тобокел кылам. Эмнеге команданын ою менен эсептешкен жоксуз? Өзүмө ишенген абалда. Команда тур эмес болсо мени кечирет деген ойдомун. Мен туура жоопту айтам. Германияда, урматтуу билермандар, койлорду ижарага алышат. Кадимки имараттардын айланасында өскөн газондорду тегиздөө үчүн, урматтуу билермандар. Эч кандай жайыт жөнүндө сөз жок бул жерде. Эки эсеп, телекөрүүчүнүн пайдасына. Биз 5-чи раундга старт беребиз. 1500 сом акча байга катары коюлат. Урматтуу билермандар, сиздерде бир топ убакыт үнөмдө сакталган. Шашылбастан тобокелге балким ишеним болбосо салбастан талкуулап көрсөңүздөр. Каракулжа районунун тургуну Мирланбек Орозалиев сиздерге каршы суроо жөнөткөн. Суроосунун байгеси демек 1500 сом. 19-кылымдын аягында германдык колонияда турган Чыгыш Африканын ар бир провинциясынын башкармаларына ошол жердеги уруу башчыларынан 4 түрдүү үрөн чогултуу буйругу берилген. Уруу башчылары белгилүү бир сандагы үрөндөрдү алып келип, тиешелүү каптарга салышкан. Бардык уруу башчыларынан чогултуп бүткөндөн кийин башкармалар 4 чоң каптардагы терилген үрөндөрдү, топтолгон үрөндөрдү колониянын борборуна жиберишкен. Урматтуу билермандар, Германиянын ошол кездеги бийлиги мунун баарын эмне максатта уюштурган? Демек үрөндү биз кайсы бир өсүмдүктүн уругу же данеги деп билебиз. Мындайча айтканда, мындай зат да, катуу зат. Минута кетти. Германияга менде бир ой пайда болуп атат. Кайсыл провинция эмгекчилери кыйын иштейт, ал кайсыл провинцияда кандай өрөнөшөт? Кап менен белгилемде илинбейт. Оюңарды айта бергиле. 4 эле кап бар. Чыгыш Африкадан эмне өндүрүлгөн? Германияга керектүү.
же баягы данегинен бир дары дармек жасашы мүмкүн да. Африкада. Баягы колонияда Байып кетпесин деген мааниде. Өнүгүп кетпесин деген мааниде. алып турганбы деп ойлойм да. Бир вариант. Да, кандай вариант болушу мүмкүн? Төрт кап менен экономикасын немеге паска тарта албайт. Негизгиси баягы үрөнүн алып кетип атпайбы? Үрөнүн алып кетип же дары дармек же ошол экономиканын Үрөнүн сапаты базарында үчүнбү? Үрөнүн сапатын көргөм, кандай сапатта? Бу жака Германияга өсөбү өспөйбү? Же кофени текшерген болсо төрт түрдүү алар түрдүү. Алардын данегине же жагат үрөнү кабылга барам. 4 түрдүү уран. 30 секунд алабыз же 1 минут алайлы. Сортторду чалып Убайдулла мырза, Эмче булар сизде 1 минут 50 секунд жана 30 секундда бонус бар. 30 секунд бонусту. Ооба. Шундай кылганбы деп. 30 секундалык бонус. Бонусту алабыз. Кетти. Чыгыш Африкада, ошо материктеги Африкада, материктеги ошол өлкөлөрдө эле септелет алып. Сомали, Эфиопиялар кирет эми, ошол Эритрея кирет ошол жактарда. Ошол жерде эмнелер өскөн? Сомалида, Эфиопияда. Ошо чыгыш Африка бул жерде өскөндүгү жөн эмес, эмне үчүн кат алып кетип калган негизгиси эле ошо экономикасын өстүрүп койбоо максатында болсо керек. Ошого токтолобузбу? Дагы эмне? Жондо башка жака кетип оюңарды айткыле. Бул жердечи баягы уруктун сапатын билиш үчүн же болбосо башка жака ошол кийин ошол уруктун сапатын билип башка жака Германия экенге болобу, өсөбү. ошол маселе ошол максатта Убайдулла күрүч дейли бирине кофе дейли. Дагы эмне бар? Убайдулла мырза. Күрүч кофеден башка дагы эмне өсүрөт? Бонус 30 секунд аяктады. Сахар. Колониядан эмне Дагы максатта 30 секунд үрөн алабыз. жинашкан? Дагы 30 секунд алабыз. Дагы 30 секундда. Эмне кылат ошол? Азыр текшерүү максатында болууда. Эксперимент кылып ошо Германияда өстүрүп көрүшү мүмкүн. Сен ошол жерде кандай болот? Өсүп көрөсө колониянын центрин алып кетип деп атпайбы? Жок, Германияда Германиянын билиги алып келип атат өзүнө. Колониянын центрине, значит, бул басып турган мамлекеттин центри. Колониянын центри. Колониянын башчыларына запас эме кыла же баягы Африкадагылар ушундай нерселерге сыйынып. Андай эмеспи? Башар шартта биз айтып коет го, запас камдап коюу максатында эмеспи? Жок, 4 кап менен Ар жылда болсо керек. Ошо 4 жактан келсе керек эмес. 4 мамлекеттин немеси болсо керек. Алып туруп ошолордон кийин алган немеси. Убайдулла мырза, капитан сиз кимге токтолдуңуз? Али Мырза алып жооп берсин. Макул, Али мырза. Урматтуу баштоочу, биз команда менен келиштик эле, варианттарыбыз ар түрдүүчө болуп калды, бирок бир жыйынтыкка так келе албай калдык. Ошондой болсо дагы ошол нерселерди эме кылып көрөлү. Бул жерде Африка ошол Европадагы бай мамлекеттердин колониясы болуп тургандагы менимче ушул Германияга ошол үрөн Германия жеринде өсүрсө болобу? Мисалга алсак, кант тростник болобу, күрүч болобу, же болбосо кофе болобу? Ошол мамлекетте ушул үрөндү өстүрүп өндүрсө болобу, көбөйтсө деген плантацияларды, чай болушу мүмкүн. Ошол 4 мамлекетке кеткен жок. Ошол жерде Германияда өнүп өсүп кете алабы бул үрөн деген максатта жиберилген болушу мүмкүн. 4 чоң капка толтуруш шарт беле? Сыноо үчүн эксперимент катары керек болсо, каптарга толтуруш шарт беле? Аз санда болсо да болот эле, бирок Эгерде ушул жерде кээ бир билермандардын эсинде болушу мүмкүн, балким Убайдулла мырза сиздин деле эсиңизде болушу мүмкүн. Ушул сыяктуу бир суроо берилген мындан бир топ оюн мурда Египетте болгон окуяда. Бирок бул Египеттеги байланыштуу окуя болду. Ал жерде аялдар жана эркектерге өз-өзүнчө каптарга бир нерсени топтоткон. Аялдардын саны канча, эркектердин саны канча деген жыйынтыкты чыгарышкан. Эл каттоо. Ошондой эле эл каттоонун мындай ыкмасы Чыгыш Африканын провинцияларында жүргүзүлгөн. 4 түрдүү дегенге мен комментарий бере турган болсом, аял, эркек, уул, кыз. Канча аял, канча эркек ишке жарамдуу,
канча жаш бала жана канча кыз бала жашайт. Эл каттоонун ошол убактагы ыкмасы, урматтуу билермандар. Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү коомдук ишмер Рустам Маманов. Келечек интеллектуал жаштардын колунда. 6-чы раунд. 6-чы раунд. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү финалдык турда телекөрүүчүлөргө каршы ойногон келген команданын курамын дагы бир жолу тааныштырып койсом. Ордодо бүгүн Убайдулла Абдыкадыров олтурат, команданын капитаны. Али Мурзалиев, Азада Арзыбаева, Азиз Султанбеков, Мухтар Жайлобаев жана Кубаныч Аттокуров мырза. Байыш Маматов, Чоңалай районунун тургуну, сиздерге каршы суроо жөнөткөн Карамык айылында жашайт. Билерман Ордонун күйөрманынан болуп эсептелет. 1700 сом акча байы катары коюлат. Демек 6-чы раунд, эсеп 3-2. Мен суроону окуймун. Урматтуу билермандар, Кувейт мамлекетин билесиздер. Кувейттин ресторандарында азыркыга дейре капкагы ачылбаган устрицаларды түшүнүп атасыздарбы? Устрица деген жанагы үлүлгө окшош формасы, бирок катуу формадагы, чоң формадагы. Мындайча айтканда алакан сымал болот да. Формасы алакандай болот. Устрицаны бул деңизден алышат. Негизинен деңизден буну бирок тамак катары желет өзү. Деңизде болот бул устрица. Ошол капкага ачылбаган устрицаларды дасторконго коюшпайт экен. Капкага ачылбаган устрицаларды эмне үчүн дасторконго коюшпайт? Капкага ачылбагандарды. Кетти минута. Капкага ачылбаса, демек ойгар. Ичинде устрица жетин элек болгон болот. Мусулмандар колдо жейтип калып жерге бычак эмелер коюлбайт да, ачканга. Мусулмандар муну жейби? Капкага ачылганда эми күмөн болуп калат. Ооба, ошол күмөн нерсе. Мусулмандар себеп Кувейтте мусулмандар да. Бизде мындай түшүнүк бар да, түндө бирдекелер түнү жаап коет. Күндүз ачык тура берет. Дагы бир нерсе бар, эгерде капкага ачылбагандарчы, мына баягы айнып сапаты бузулуп калган болсо капкак көөп калат да. Ошондуктан ачпай коюшат. Дагы оюңарды айта бергиле. Сапаты бузулуп калгандан кийин аны жеп болбойт да. Ошондуктан ачпай коюшкан. Неме? Ничем коюшпайт. Капкага ачылбаган болсо дагы кандай Onu bирок ачыш керек да бар, кеш үчүн. Ресторандарда деп атат. Ошо ресторанда ham акыры ачып келип баягы кызматкерлер ачыш керек. Жок, анда элементарный болду. Мааниси бар. Ошонун мааниси бар. Ачылбашы. Мындай мааниси дагы бар. Убайдулла мырза. Үнөмдө минута байлансыздар, ордоңу же 30 жооп секунд даярбы? ала. 30 секунд алабыз. Неме болушу мүмкүн эмеспи? 30 секунда? Ошол пишип жетилген. 30 секунд алабыз. Кошумча. Кетти 30 секунда. Пишип жетилгенде өзү ачылат. Өзү. Эмне үчүн коюшпайт дегенге жооп беришибиз керек. Эмне үчүн жооп болушу мүмкүн? Жабык боюнча коюлат деп атпайбы? Жабык боюнча коюлбайт болуп атат. Койбойт дейт ошода. Дасторконго коюлбайт. Коюлбайт дейт. Ачылбаган устрицаларды дасторконго коюлбайт. Себеби ичи бышпаган болушу мүмкүн. Мисалы жетилбеген болушу мүмкүн. Гигиеналык жактан болушу мүмкүн биз аны капканы ачса, мусулмандар жебес. Мусулмандар жебес. Сен мусулмандар коюлбайт, дасторконго коюлбайт, дасторкон бул жерге коюлса. Ким жооп бересиң? Кувейтте мусулмандар да башка христиандар да бар. Бар, да, ошол. Не то что Кувейтте мусулмандар. Ал жерде эмелер да Ким жооп бересиң? Жардам жок. Убайдулла мырза. Бул суроого Мухтар агай жооп берет. Ачып койсо бул жерде, ачып койсо тез эскириши мүмкүн. Тез айнып калышы мүмкүн да. Адамга зыян келтирүүчү жактары болушу мүмкүн. Демек анан мындай ачылып калган нерсени мусулмандар жебейт. Себеби мисалы челекти да үстүн жаап койгула, сууга баягы жаман нерселер түшүп кетпесин деп айтабыз күйдө деле. Бул жерде деле ошондой болушу мүмкүн деп ойлойбуз да биз. Тынчтан турсаңар, жалпы ордо. Үстүн ачып койсо ошондой жаман нерселер түшүп калышы мүмкүн, жанагы
тамакка. Ошондуктан үстүн жаап коюп, качанга да керек болгондо таза турушка да керек болгондо ачып туруп жей берет. Биздин оюбуз ушундай. Түшүнүктүү. Тазалык жагына маани берилет деп айттыңыз. Тазалык жагына маани берилет дедиңиз. Эгерде ачып койсо капкаган эскирип кетиши мүмкүн дедиңиз. Эскирип кетиши мүмкүн дедиңиз. Мен жоопту кабыл алдым. 1700 сом акча коюлган бул суроого. Мен туура жоопту айтам. Мен кызыктым ушул суроого, жана ордодон да пикир сурасам. Эмне үчүн капкак ачылбаган, мындай ачылбаган устрицаны дасторконго койбойт ресторандарда, коомчулугунда, жалпы тамактануу жерлерде? Кимде ой бар? Урматтуу ордо, урматтуу телекөрүүчүлөр. Семете мырза, угайлы сизди? Саламатсыздарбы? Менде бир вариантым бар эле. Бирок туурабы, туура эмеспи аны билбейм. Ошондой болсо да айтып көрөйүн. Ошол устрицанын ичинде ар кандай асыл таштар болуп калышы мүмкүн. Ошолорду башка адамдар алып кетпеши үчүн ачып туруп анан алып туруп анан коюшса керек эле дасторконго. Семетей Амиралиевке мен бали демекмин. Оюн улантылат. 7-чи раунд. $1900 сом акча байге катары коюлган. 7-чи раундда билермандарга каршы Тилек Исматилла уулу Ош шаарынын тургуну суроо жөнөткөн. Телекөрүүчү өзү студияда. Тилек мырза, студияга куш келипсиз. Мен суроону окуйм. Урматтуу билермандар, бул жашоодо эки нерсенин ээси, мындайча айтканда, бул эки нерсе эч кимдин менчиги эмес экен. Бул эки нерсе эч кимдин менчиги эмес экен. Биринчиси, мен сиздерге айтып койсом болот, бул кызматтык кресло. Бул эч кимдин менчиги эмес. Экинчисин табыңыздар. Кетти минутта. Аба. Жок, биз адамдын айлантасында немелер, байлыкты айтайлык, кепинди айтайлык. Ошо адамдын айлантасындагы нерселерди талкуулайлык. Биринчиси Балким жан өмүр болсо керек, ал Алла Тааланын жан болушу. Жан болушу. Алган убакта чыгып кетет. Ага биз адам өзүнүн жанына өзү ээ боло албайт, ооба. Каалаган кезде Эч кимдики эмес дегенде, биздики эмес, бирок Алла Тааланыкы болсун менчик болуп калат го. Эч кимдин менчиги эмес. Жок, Алла Кызматтык кресло бийлик деп атат. Бийлик эч кимдики эмес, мамлекеттин менчиги. жан деген жакшы вариант болуп атат. Дагы эмне болушу мүмкүн? жаратылыш, аба мейкиндеги суу. Талкуу Дагы эле жашоо өмүр дагы эле Суу болушу мүмкүн эмес. Жан болушу мүмкүн. Жан. жаны болушу Анда убакыт экен, убакыт үнүмдөй берет. Жок. Талкуулай берели. 5 секунд калды. Урматтуу алып баруучу, биз ордодон жардам алсак болобу? Болот. Кетти 20 секундда. Баягы мен банктан акча кредитим бар, айлыгымды банк бул мен мындай не деп коет, карточканы бул меники деши мүмкүн. Жок, бул неме жеке неме жөнүндө болуп атат. Эмне оюңар? Экили нерсе, кресло дагы бир эмне болушу мүмкүн. байлык болсо керек. Жок. Байлык эмеспи, өзүнө турат. Балабы же балабы? Суу болушу мүмкүн эмеспи? Ордо жардам бүттү, 20 секундда аяктады. Демек, Убайдулла мырза, эмнеге токтолдуңуз? Аба болушу мүмкүн, урматтуу алып баруучу. Дем алып жаткан аба. Абанын айта турган болсок, анда күн кирет, суу да кошулуп кетет, бугачы көп болуп кетет да. Демек, мен туура жооп айтамын. Урматтуу билермандар. Чын-чынына келгенде талкуунун башында, биринчи минуттанын башында сиз өзүңүз туура жоопту айттыңыз, айтып өттүңүз, командага коштуңуз, команда буну назарга тута албады. Азат айым дагы айтып өткөндөй болду, экинчи вариантындагы
бирок команда буга эмнегедир көңүл бурган жок. Чын-чынына келгенде команданын минуттан башында өзү туура жооп келди сиздерге. Кресло дегенден кийин эле сиздер автоматтуу түрдө экинчиге байладыңыздар. Бул болсо кепин дедиңиздер, табут дедиңиздер, туурабы? Адамды менчик эмес дедиңиздер. Чын-чынына келгенде бул эч кимдин менчиги эмес. Менчиги эмес, меники дей албайт эч ким муну. Креслону да кызматтык ордундагы меники дей албайт. Иштен бошоп кетет же алмаштырылып которулуп кетет. Калган нерселер менчик болушу мүмкүн, урматтуу Убайдулла мырза. Калган нерсе менчик болот. Менчигим деп айта алат адам. Менин менчигим деп айта алат. Бирок бул эки нерсени табут менен кызматтык креслону мен менчигим деп эч ким айта албайт. Биз мунун далилдерин көрдүк Кыргызстанда окуялардан. Ошол эле Ата Бейиттеги баягы маркумдар көмүү учурунда Абдушүкүр Нарматовдун өзүнүн дагы сөзү бар. Бул кепин эч кимдики эмес. Бул чөнтөктөгү пул эч кимдики эмес. Бул кепин калып кетет дегендей кылыпчы. Таптыңыз эле бирок аттиң, Убайдулла мырза. Эсеп беришекке сергек болсоңуздар, жана мен 8-чи раундту тартуулаймын. 8-чи раунд 2000 сом. 2000 сом. Сиздерде шанс бар. 5 көрсөткүчүн кармап калышыңыздарга туура келет. Шанс бар. Жандуураак талкуу жүргүзсөңүздөр жакшыраак болот. Жана ордо билермандардын укугун сыйлап тынч турсаңыздар. Наманган областы Өзбекстан Республикасы Алишер Ташбаев сиздерге каршы суроо жөнөткөн. Убайдулла мырза. Жадам. 2000 сом өзбек акчасына канча сум болот? Билбейм сумдун курсун, кызыкпапмын. Ким билет? Мына эжеке Өзбекстанга жакын. 1000 сомду 60 000 сумдан эсептегенде 120 000дин тегерегинде сум болот. 120 000 сум, Ооба. Алишер Ташбаевдин суроосун окуйм мен азыр. Урматтуу билермандар. Мен англис тилин билбегеним үчүн өкүнөмүн дептир. Эгерде билгенимде, төмөндөгү сүйлөмдүн маанисин билип алмакмын. Бирок силер билерман болгондуктан балким сиздер таап бересиздер деп ойлоймун дейт. Демек жазабыз. Мен мониторго жазганга аракет кылайын. Light amplification by stimulated emission of radiation экен. Суроо. Жогорудагы сөздөрдү жалпылап кыскартып карап көрсөңүздөр, жалпы маанисин кыскартып карап көрсөңүздөр, мунун ордуна бир кыска заманбап бир сөз келип чыгат экен. Урматтуу билермандар. Эмне деген сөз келип чыгат? Кыскарта турган болсок. Эмне деген болушу мүмкүн? Кетти минутта. Компьютерлерден радиация чыгат го. Сотовый телефондордон ошол эмеспи? Кадимки бир сөз келип чыгат. Жок, сөз келип чыгат дейт. Ол маанисинде эмес, сөз. Бай. Демек кыскартылган сөздөр Эмиссион деген миссия деген. Ооба. Радиация деген ясно, что радиация алып атат. Ооба. Стимул деген сөздү айтты. Түрткү берүү деген, стимулation деген да, стимул да. Ошондой романдык. Күчөтүүчү деген. Маанисине кетпейле, мааниске өткөрбөйлү. бир сөз бар экен да биздин азыр элдин арасында белгилүү бир сөз экен. Бирок аны чечмелесе бул келип чыгат экен. Биз которбойлу, биз ошол сөздү табайлы баягы элге сиңип кеткен. LG. Жок. Мындай элдин арасына таркап кеткен бир сөз экен да. Light деген Жөнөкөйлүү бир сөз чыгат экен. жумшак болуш керек. Кыскартканда. Жооп даяр. Лазер деген сөз экен. Мынеки. Лазер, лазер. Болду. Лазер. Туура. Лазер кыскартылган сөз. Урматтуу алпарчы, менен мурда жооп даяр. Туура, буя берет тура. Лазер деген сөз. Саат кетип атат. Жооп даяр дедиңизби? Жооп даяр. Ким жооп берет? Али Мырзалиев. Али мырза. Радиация болуп атпайбы? 100%. Али мырза. Бул жерде кыскартылган сөз лазер деген сөз келип чыгып атат. Ар бир сөздүн, сүйлөмдүн баштамаларын алсак, жанагы компьютерден, сотовый телефондордон нурлануу, мындайча айтканда, радиация деген бул радиациялык нурларга баягы нурланып алып калышы мүмкүн. Ошон үчүн кыска гана лазер деген сөз келип чыгып атат. Азыр медицинада да Кандай абалда келип чыгып атат? Мындай талдап Денсаулыкка бериңизчи. зыян деген маанини алып келип атат. Сөздүн башына бир тамгадан. Кандайча лазер келип чыгат? Кана айтайлычы?
Ар бир баштанмалар, ар бир сүйлөмдүн баштанмаларын алдым. Light дегенде элди алдым, ампликацион дегенде аны алдым. Стимул дегенден эсти алдым, эмиссион дегенден эни, радиация дегенден эрди алдым. Бай менен оф кайка кетет? Оф предлог. Предлог да сөз эмес. Предлог. Ошондо Демек Алишер Ташбаев биле албаган сөз бул лазер деген сөз. ооба. Ишенимиңиз бекемби? Бекем эле. Бул лазер. Жооп тура. Эсеп 5-3. Жана 2000 сом акчалай утушту Али мырза командага алып келди. 5-3 эсеп. Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү коомдук ишмер Рустам Маманов. Келечек интеллектуал жаштардын колунда. Биз 9-чы раундга старт беребиз. Жана 2200 сом акча байге катар коюлат. 9-чы раунд. Тогузунчу раунд, демек, билермандарга каршы ким ойнойт? Блиц тур. Билермандар жакшы көргөн тур. 3 суроо коюлат, 20 секундадан убакыт берилет жана 3 суроону тапкан учурда гана команда упайга ээ болот. Демек, Блиц турга бүгүн болсо 1500 сом акча коюлган, ар бир суроого 500 сомдон байге коюлат. Демек, Блиц тур биринчи суроо Рахманкул уулу Нурмухаммеддин суроосу коюлат. Экинчи болсо Бөрүбек Туйгунов, Кызылкая шаарынын тургуну. Үчүнчү суроо болсо Амалбек Жолборсбек уулу. Чын-чынына келгенде кимиси Амалбек экен мага караңгы, ушундай суроо жөнөттүр. Мен телегөрүүчүгө эскерттим. Амалбек Жолборсбек уулу. Демек мен биринчи суроону окуйм. Бөрүбек Туйгунов. Урматтуу билермандар. Мен 46 жаштамын, дептир. Демек 46 жолу туулган күнүмдү белгиледим. Ал эми Германияда аскердик кызмат өтөгөн атам болсо 72 жашка чыкты. Ал бирок туулган күнүм болгону 18 ирет гана белгилеген. Урматтуу билермандар, эмне үчүн атам 72ге чыкса дагы 18 жолу туулган күнүм болгону белгиледи. Болгон 18 гана жолу белгиледи. 20 секунда кетти. Урматтуу алпарчы, жооп даяр. Атасы 29 февралда төрөлгөн үчүн, туулган үчүн эсеп ошондой болгон. 3 секунддан ичинде сиз эсептеп бүтүп койдуңузбу? Убайдулла мырза. Ошондой болуп калды да. Азамат, сиз кол чабыңыздар Убайдулла мырза. Экинчи суроо. Рахманкул уулу Нурмухаммед. Бир күнү граф Заводовский улуу орус адабиятчысы Пушкин менен болгон сүйлөшүүсүндө өзүнүн чоң мүлккө ээ болгондугу, байлыкка ээ болгондугу жана бул мүлктөн жакшы гана пайда көрүп жаткандыгын айтып мактанат. Буга жооп катары орус адабиятчысы Пушкин мен сизден байыраакмын жана менде 36 дайыма пайда көрүүчү мүлкүм бар деп айтат. Эмнени назарга туткан Пушкин? Чыгармалардын гонорары эмеспи? 36 Алфавит тамгалар тууралуу. 33 эле дооста. Жок, ушул маалда берки тамгалар болгон. Багда чөйрдүү немелер болгон. Өзүнүн жазган Несенен байрагын деп атат. 36 тамганы пайдаланып, ошону неме кылып гонорар алып атат да. 36 жашта өлгөнүнө байланып. Жок, жок. Убайдулла мырза. 20 секунда бүттү. Пайда көрүп атам деп атат. Урматтуу алпарчы, бул Убайдулла мырза, Пушкин эмнени назарга туткан? 36 тамганы назарга туткан. Мен алфавит деп түшүнсөм болобу муну? Болот. 500 сом табыш кыйын бекен Убайдулла мырза, чын-чынына келгенде? Кээде Чын-чынына келгенде. Кээде кыйын. 500 сом үчүн кечке иштешиң мүмкүн. Азыр оңой эле болуп атат. Экинчи жооп туура. Туура, азырынча Пушкин 36 тамганы алфавитти назарга туткан. Ал 36 тамганы менен чыгарма жазып атпайбы, урматтуу Убайдулла мырза? Акыркы, демек, суроо Амалбек Жолборсбек уулу
Ош шаарынын тургуну. Ушул суроону туура тапсаңыздар 1 рупай аласыздар. Ассаламу алейкум дептир. Менин суроом төмөндөгүчө, урматтуу билермандар. Осман империясынын султаны Султан Сулейман хан өлөр алдында жанындагы эң жакын адамдарына мындай деп керес айтып кеткен. Менин көзүм өткөндө мындай кылгыла дейт. Мени көрүстөнгө алып кетип жатканда силер эмес, менин табытымды дарыгерлер көтөрсүн дейт. Эмне үчүн ал дарыгерлер көтөрсүн деп айткан? Кетти 20 секундда. Өлүмдү сезип, келечектеги эмелерди жакшы дарыласын. Өлүмдү эске алсын. Өлүмдөн алып кала албайт деген. Тирилип кеткен болгонсо дарыгерлер сезет деген. Сезиш мүмкүн. Дарыгерлер алсып, көп нерсеге көбөйт көтөрүштөн башка дешти. Уайдулла мырза. Бул суроого да өзүм эми акырына чейин өзүм жооп берейин билиске. Сулайман хан бир гана Аллахтын алдында ушинтип биздин колубуздан эчтеке келбейт. Бардык нерсе Алладан. Мен дарыла берем сени дебеген дебесин деген максатта ошондой болушу мүмкүн. Кээ бир дарыгерлер мен сизди сакайтам. Гарантия дегенде болушат да. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Жообуңуз туура эмес болсо капа болбойсуз. Күйөсүз, упай алдырасыз, жана оюн токтойт. Чыңгыз хан дагы өзүнө дарыгер алдырып, ага өзү каалагандай дүйнөнү убада кылып туруп, дарыгерден сураган, мен өлүмдөн сактап кала аласыңбы деп. Ошон Чыңгыз хан дарыгер айткан, кечирип коесуз, мен башымды алып коюшуңуз мүмкүн, бирок мен сизди сактай албаймын, ал жаратуучунун колунда деген да. Султан Сулейман Осман империясынын падышасы болуп туруп, эң мыкты дарыгерлерди чакырткан, жана алар дагы дарылай албаган. Эмнеге дегенде, жан аманат бир гана Кудайдын колунда экендигин башкалар дагы көрсүн дүйнө жүзү деген. Жооңуздун маңызында чындык бар. Жооп туура. Билес турду команда утту. Жана 1500 сом акчалай утуш команданын пайдасына өттү. Жазып коюңуздар. Жалпы эсептик көрсөткүч команданын пайдасына чечилди. Жана 5-4 эсебинде команда дагы 1 рупай алдыга чыгып атат. Onuncu round. $2500 сом акча ордого коюлат. Бүгүн 20 000 сом акча жалпы байге фонду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Билерман Чекит ТВ күчүкчө mail чекет ру дарегине фото сүрөтүңүздөр, дарегиңиздер менен суроо жөнөтүңүздөр. Facebook порталында Билерман Ордо деген атайын баракчабыз бар. Ошондой эле жакында Одноклассники порталында дагы биз атайын баракчабызды ачтык. Ал жерге да суроо жөнөтсөңүздөр болот. Медербек уулу Нурлан Кара-Суу районунун тургуну сиздерге каршы суроо жөнөткөн. Суроосунун байгеси 2500 сом. Телекөрүүчүнүн сүрөтүн биз койгонго жетише албай калдык. Урматтуу билермандар. 1961 жылы Нью-Йорк шаарында болуп өткөн эл аралык сүрөт көргөзмөсүндө бир картина илинип, анда жалгыз кеме түшүрүлгөн. Жалгыз кеменин сүрөтү тартылган. Элестетебиз, картинанын аталышы дагы кеме деп аталат. Ал сүрөттө көк деңизде жалгыз сүзүп бараткан кеме тартылган, жана асманда анда-санда гана булуттар, асмандын өзү, кеменин сууга чагылышып жаткан сүрөтү дагы кошо түшүрүлгөн. Кызыгы 1961 жылы 12 октябрында ачылган бул көргөзмөдө илинген бул аталган картина 16 декабрга чейин эч кандай катасы билинбестен эле тура берген. Демек бир ката болгон картинада. Картинада эмес, балким бир каталык болгон бул жерде. Бул убакыттын ичинде сүрөттү 117 000 киши көрүүгө үлгүргөн. 16 декабрда музей администрациясы сүрөттүн катасын байкап, оңдоп кайрадан илишкен. Урматтуу билермандар, сүрөттүн
кандай катасы болгон көпчүлүк байкабаган? Минута кетти. Кимге чагылышкан? Жок. Азыр акыркы эме. Мына жок, мына кеме, бул жалгыз кеме. Бул айланасы деп атат, Сүрөттө мына рамканын ичинде болсо, бул оңуп турат, сүрөттө тигилер мындайча илип коюшкан да. Эч ким түшүнгөн эмес. Караса бул жерге кеменин декабрдын тешеси. Ал жерде бир көрүүчү байкап калат да. Караса ага чейин маани беришпейт эч ким. Деңизге Сүрөт болгон эле рамкасы кеме тескери болуп калган. Баягы сүрөтчүлөр кол коет го. Ошонун тескери болгон. Жок, ал жерде эч кандай рукопись жок болгон болот. Ушул да балким варианттар сиздерде. Менде ушул вариант бар. Мына жерде 12-нчи октябрь менен 16-нчы октябрь чыкканда неме рол ойнобойт да бул жерде? 2 декабрга чейин. 12-нчи октябрда күн тийип туруп түшүп турган болушу мүмкүнбү? 16-нчы декабрда кар түшүп калган. Бул баягы жарыкта эме болгондо кышта Байдын жары болушу. билинген. Ойла мырза. Күн бүркөлүп калган. Убакыт аяктады. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Азада Арзыбаева жооп берет. Азада Арзыбаева. Мен качандыр бир кезде бир китептен окуган болчумун. Ошондо ушундай бир сүрөткө көзүм түшкөн. Мына бул жерде кеме, жалгыз кеме, анын сууга чагылышып турган сүрөтү. Бирок ал музейде тескерисинен илинип калган. Ал эч кандай маани берген эмес. Жалгыз кеме кандайча мындай болушу мүмкүн деп. Кимдир бир ошол көрөрман барып байкап калгандагы Музейдин администратору, музей кызматкерлери. Аны ошо кайра эле ошол рамканы ылдый жагыны өйдөгө каратып коюшкан болуш керек. Демек бул жерде каталык картинанын тетир илинип калгандыгындабы? Ооба, картинанын тескери илинип калгандыгында. Сүрөттө эч кандай айып жок. Сүрөттө айып жок. Картина тескери илинип калган. Бул сиздин акыркы жолуңуз, Ооба. Сиз билесиз, бул жолуңуз менен сиз команданы ва-банкка алып чыгасыз, мындай жаткан алдыга алып чыгасыз, же команда оюнду токтотот. Иншалла. Билесизби? Жеңишибиз керек. Демек, каталык картинанын тескери илинип калгандыгында болгон деп айтты Азат айым. Мен жоопту кабыл алдым. Мониторго көңүл бурабыз. Мен бул сүрөттү интернеттен таптым, бирок мен ошол сүрөт деп айта албайм мунучу. Ошол сүрөт деп айта албаймын. Жана мен туура жоопту назарга тутуп, мен бул сүрөттү тетири коюп көрөм азыр. Бул мисал кылсак, ошол Лондондогу, Нью-Йорктогу көргөзмөдө турган ушул сүрөтү болсо, муну азыр алмаштырып көрөбүз. Азат айымдын жообу туура. Картина алмашылган. Рахмат эжеке, молодец. Кадимки кеме болгону өтө пейзажы тартылгандыктан тетири оңой билинбей калган. Муну көрүүчүлөр деле байкаган эмес. Чын-чынында өзү ушундай болуш керек эле. 2500 сом утушту Азат айым командага алып келди. 5-5 эсебинде команда 10-чу раундду жыйынтыктап атат. Демек, биз ва-банк туруна келдик. Убайдулла мырза, манайыңыз кандай? Манай жакшы. Манай жакшыбы? Жакшы. Мен оюмча биз ушул боюнча эле оюн токтотсок дейбиз. Теле көрүүчүлөргө да, бизге да нааразычылык болбой утулуп калсак, жакшы болбой калат. Бишкек шаарынын тургуну Миржалал Эгембердиевдин суроосу ва-банк туруна келиптир. Жана 1000 сом акча коюлмак буга. Бирок сиз 5-5 боюнча калалы, абердин баарында деп атасыз. Мен өзүм ойногондо, өзүм ушундай оюн болуп, кто хочет стать миллионером же өзү жеке катышчу оюн болгондо мен тобокелчи элем. Өзүм ойной берет элем. Азыр команданын жоопкерчилиги жогору да. Азыр финал болгонго жараша достук жеңди дейбиз. Ошондой 5-5 жакшы цифра. Мага жагат. Şu боюнча кала берсин. Эч кимге эч кандай претензия жок. Ошо телекөрүүчүлөрдү куттуктайбыз. Канчалык оюн кылып бердик. Эми телекөрүүчүлөр өздөрү билет. Команда бүгүнкү финалдык турда 5-5 эсебинде
маселени ачык боюнча калтырууну каалады. Жана биз финалда команданын оюн сыйлайбыз. Бул мыйзам бар бизде. Жана тең салмактагы көрсөткүчү менен бүгүнкү оюн жыйынтыкталды.